Иттин өлүгү ошол жерде көмүлгөн да. А бирок эң арзан жолду Темир Сариев салды. Темир Сариевке орден беришибиз керек да. Ошол саясаттын эң күнөөкөрү сиз болгонсуз. Азыр 2 эсе кымбат салып атабыз. Анда тигилерди алып келиш керек да. Сариев менен Малабаевди алып келиш керек да. Бул жол салуу эми эле кол салуу болот атпайбы казынага? Рахмат. Урматтуу баяндамачы. Балыкчы Корумду жолунун долбоорун ким жасады? Корумду Балбай жолунун долбоорун ким жасады? Балыкчы Корумдун кыргыздар транспроект. Корумду Балбайчы? Корумдунун дагы кыргыздар транспроект жазып атат. А эмне үчүн эки башка? Баасы. Баасынан жогоруда айтып кетпедимби? Балыкчы Корумду да алуучуда мыйзам жок болчу, жана 4 тилкелүү болгондо ортосуна барьерное ограждение деген. Азыр тияка Корумду Балбай жолуна барьерное ограждение кирип атат. Андан тышкары 81 километрге велодорожка, тротуар, освещениясы менен. Эки эсе көп болот атпайбы? Бирок ал ортосунда тилкеге коюла турган немелер анча кымбат болбойт да. Бул жерде азыр бияқта Корумду Балбайда тендер бөлөк да. Тендерден кийин дагы түшөт баасы. А бирок 2% менен кайта көтөрүлөт да. 20 жылдын ичинде. Негизи курулуш иштеринин баасы түшөт да негизинен. Мындай, сиз айта албай атпайсызбы? 104 километрди 6 миллиард 800 миллион сомго салганда, ушул жерде парламентти ызычуу кылып, кымбат салдыңар, бюджеттин акчасын ысырап кылдыңар деп Темир Сариев менен Аргы Малабаевди кетиргенбиз. Депутаттык комиссия түзүп. Азыр 2 эсе кымбат салып атабыз. Анда тигилерди алып келиш керек да. Сариев менен Малабаевди алып келиш керек да. 2 эсе бюджеттен салды, туурабы? Бүт салыкты төлөдү. Предоплата жок болчу. Өздөрүнүн акчасын алды. Лоңхай. Азыр булар 30% предоплата алат, туурабы? Предоплата алат, контрактта көргөзүлгөн. Жол 2 эсе кымбат. Чолпон Атадай шаарды кесип өтпөйт. Далинкадай коммуникацияларды кылбайт. Аралыктар алыс. А бирок 2 эсе кымбат. Пайыз да кымбат. Бул жол салуу эми эле кол салуу болот атпайбы казынага? Мына силердин транспорт министрлигиндеги коррупциянын эле күзгүсү ушул. 2 жолго 2 баа, 2 эсе кымбат. 65 миллион, 135 миллион. Мен убакытты токтоп коела. Эмнеге? Өскел түшүнбөкчү. Корумду Балыкчы Корумду жолу тендери 6 жыл мурда өткөн да. Азыр эми бияктын азыркы сметалык баасы болуп атат, тендерден кийин дагы түшөт мунун баасы. Сом менен бюджеттен салынып атат. Бул доллар менен кредит алып атабыз. Категория бирдей. Тилкеси бирдей. 4 тилкелүү 19 сантиметр калыңдыгы, туурабы? Ооба. 20 секунд кошуп берели. Эмне Шебенканы башка жактан, битумду башка жактан алып келип. Ошолор эле да. Неге кымбаттап кетти мынча? Өскел түшүнбөкчү. Велодорожка менен тротуардыгы 4 метр да якта. 81 километрге. Анан барьерное ограждение, освещениясы менен ошондой азыр сметалык баасы кымбат болуп атат, анан бирок тендерден түшөт анын баасы. Ой Кудай ой, Талас Тарасуу Самыр жолунда эле тротуар болчу, айылгычы бүтпөй калбады, кетип калбадыбы? Салбай эле. Бул деле ошондой болот да. Муну көзөмөлдөйбүз, өскел түшүнбөкчү. Рахмат, мен экинчи жолу чыгууга мажбур болдум, анткени 2 минутка жетишпей калдым. Биринчи Балыкчы Корумду жолунун чатактын чыгышына, ошол кезде өкмөттүн отставкага кетишине эмне себеп болду эле? Тендердик процесс туура эмес өткөн деп айтылган да. Тендер туура эмес өткөн депчи. Тендерде сиз ким болуп иштедиңиз эле ошол кезде? Тендерде ошол убакта мен директордун орун басарын милдетин аткарып аткам. Иттин өлүгү ошол жерде көмүлгөн да. Сиз 21 октябрда саат 2-де скрытие боло турганды 22 октябрга которуп салгансыз. Ошол кезде бүт Кыргызстан чуу чыгарып, Лоңхай менен сговорду болдуңар, баланча миллион акчаны жеп алдыңар деп, Малабаевди күнөөлөп, Темир Аргенбай Сариевди күнөөлөп, депутаттык комиссия түзүлгөн. Сиз 2 ноябрда кызматыңыздан көтөрүлдүңүз. Исполняющий обязанность болдуңуз. Туурабы? 4 ноябрда кол коюп атасыз.
Балекеттин бардығына биринчи проектте сиз катышкансыз. А бирок ПСДны Дорпроектстан Жамшитбек Калилов болчу турабы? 9 мартта кол койгонсуңар 2016 туура айтып атамбы? Ооба. А ПСДны качан ким тарабынан даярдалган айтып бериңизчи анда. Кыргыз Транс проект 2009 Кайсы жылы? 2009 жылы. 2009 жылы Мамаевдин статс-секретардын жазалган проекти силер Чайна Роудтун тапшырмасы менен жасалган, туурабы? Айлама жолго. Туура. Туурабы? Туура. Аны силер 2016 жылы тендер өткөрүп атасыңар. 6 жылдан кийин. Мынакей. Азыркы автору ким? Дортранспорт проект, да? Жазап бүткөн алдын. Сиз экөөнү тең катышып атасыз. Мурун ДДХнын башчысы болуп, азыркысында зам министри болуп. Туурабы? Сиздин аяңыздан, сиздин ошону тендердин чатагынан мынагы Алазимович да ошондой кызматтан кеткен вице-премьер болчу да, туурабы? Бүтүндөй бир өкмөттүн шорунда калгансыңар. А бирок эң арзан жолду Темир Сариев салды. Бюджет несебине салды. Салыгын да алды. Азыр силер салыгы да жок, алымы да жок, 2 эсе кымбат салып атасыңар. Тарых кечирбейт, эгер биз ушул жолго кол көтөрсөк, эртең кандай болуп калат? Анда Темир Сариевке орден беришибиз керек да. Эң арзан жолду бюджет несебине салган. А силер кредит несебинен эң кымбат жолду салып атасыңар. 10 секунд кошуп берсеңиз. Бүтүндөй өкмөттү кетирдик, комиссия түзүп, а бул саясат болгон. Ошо саясаттын эң күнөөкөрү сиз болгонсуз. 10 секунд. Сиздин азыр мен интернеттен таптым, ошол кезде Темир Сариевке жазган түшүнүк катыңызды. Тарых үчүн айтып коеюн, сиздин чоң күнөөңүз бар болчу. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага. Мен суранат элем, кичине даярданып келиш керек болчу да. Сиздер маалыматты толук бербей айтасыңар да, мына туура мен коллегаларымды колдойт элем. Балыкчы корумдуга чейин салынган жолго эч ким жооп бере элек дагы. Кандай салганын көрүнүп отурат, Жооп жок. Разметка жок, освещение жок. Силер деген айтышыңар керек да. 80 километрге, мисалы, проектисинде велодорожка бар. Жанагы 4 полосный жолу бар. Автострада кылып салынат. Мүмкүн акчасы өсүп атат, бирок ошол жерде жиш жашаган мындай айылдар бар Корумдудан ары. Темир айылы, Григорьевка айылы, Садыраке айыл өкмөттөрү, Кожояр, Ананева, алардан жанагы коро жайларына жол кирип кетиши мүмкүн. Могу тамчыдан баштап таштап койбой ошолорго үйүнөн чыга тургандай кылып, баары мындай маданияттуу жасагандай талап коюш керек. Сен айтпайсыңар, 65 менен 130 эмнеге өстү? Ошону анализдеп келиш керек болчу. Өстү, себеп освещение коебуз деп атабыз, разметка коебуз, 4 полосный жол кылалы деп атабыз. Велодорожка 80 километр велодорожка дагы кошулуп атат да. Бордюр коюп, азыр мисалы балыкчы Корумдуга чейин жөн эле салынып эле машина жүргөндөй кылып таштап койбодубу? Андай салынбаш керек. Эң биринчиден ошончо каражат бөлүнүп атса, ошону талап кылып, подрядчикке талап кылып, элге жаккандай, айыл өкмөттөргө жаккандай кылып салып берип, ошону приемка кылыш керек. Мен ошону сизге сунуштайт элем. Ошондой маалымат бериш керек. Мына Минфиндин орун басары Мирлан Байгончоков мырза отурат. Сиздер билесиздер ошонун баарын. Ошондой маалымат берип туруп, анализдеп туруп, анан биз силерди колдойт элек да. Биринчиден подрядчикке ошондой талаптарды койгула. Мен дагы экинчи, үчүнчү жолу талап кылып, тактап айтып кетейин. Рахмат.